Саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын сенчикасынын окуучусу Эмилбек кызы Курбангүл. Силерге айым китебин айым китебиндеги темалардагы өздөштүрүүдөгү өзүмдүн тажрыйбамдан бөлүшүп кетмекчимин. Бүгүнкү биздин темабыз китеп текстин анализдөө. Анализдөөнүн өзү эки түрү болот: структурага карап анализдөө. Бет, тема, бөлүк, подтема, кичи тема, сүйлөмдөрдү табабыз. Ал эми маанисине карай анализдөөдө мындай баш сөзү, киришүү, жылдар, мамлекет, жер суаттары, адамдар, элдер, формула, эреже, закон, корутундулар пайдаланылат. Өзү биз аны негизги түшүнүктү, аныктаманы, билдирүүнү, корутундуларды тапса, ошолорго бөлүп үйрөнсөк жана бир багытка биз бирлештирсек, анализдөөнү түшүнгөн болобуз. Биринчи өзү анализдегенде негизин бөлүп алабыз. Мисалы, бул жерде ушул темада 521 сөздөн 234 сөздү мен бөлүп алганмын. Бул жерде болсо бул тема өзү тарых предметинен 497 сөздөн 131 сөздү бөлүп алганмын. Жана ушул жерден жылдар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул жерде жылдар, дата, адам аттары, ошол форм эрежелер дагы колдонулган. Бул жерде болсо ошол орус тилинен литература сабагы боюнча кылган анализ. Бул жерде болсо 483 сөздөн 66 сөздү бөлүп алганмын. Адам аттары катышкан, жер катышкан, ошол касиеттери катышкан. Бул жерде геометрия предметинен негизини бөлүп конспекттилегеним. Бул жерде аныктамалар бар. Ошол белгилениши, касиети, закону, эрежеси, формуласы бүт баары камтылган. Кийин орду, бул жерде дагы таблица аркылуу ошол анализдөө жасаганмын. Бул таблицадагы өзү жалпы сөз. Жалпы 1041 сөздөн 146 сөздү бөлүп алганмын. Адам аттары, жер, суу, касиеттери бүт баары жазылган. Бул жерде болсо негизини бөлүү дагы катышкан. Бул биология предмети боюнча менин кылган конспект анализим. Анализдөөдө бүт мазмундук анализге эмнелер тиешелүү болсо, бардык касиеттер камтылган. Бул темадагы биология сабагы, адам сабагы боюнча кылынган тема. Бул жерде 399 сөздөн 155 сөз негизи болуп эсептегенмин. Бул жерде дагы касиеттери, жер суаттары бүт баары катышкан. Бул жерде жаңы тарых предмети боюнча кылган анализим болуп эсептелет. Бул болсо адабият предметинен кылган анализим. Жер суаттары, адам аттары, касиети, дагы каармандар, окуянын өнүгүшүгө тоскоолдогу бөлгөлөр бүт баары камтылган. Бул жерде дагы ошол сандар, далил, факт, себеп, натыйжа, корутунду, кийин ошол оң терс таасирлер, каармандар, байланыштар бүт баары камтылган. Орду, убакыты, мезгили, жайланышы дагы кошулуп кеткен. Бул жерде болсо литература предметинен кылынган анализ. Ал жерде өзү жалпысынан 209 сөздөн мен 47 сөздү эле бөлүп алып конспекттилеген. Биз анализдегенде өтө көп пайдаларды алабыз. Эмнени гана анализдебейик? Мисалы, теманы дагы, буюмду дагы анализдегенде анын касиеттери бүт, ага тиешелүү болгон касиеттер жөнүндө толук маалымат алабыз. Анализдин жардамы аркылуу биз ошол теманы ар тараптуу терең билип, корутунду чыгара алабыз жана терең өздөштүрө алабыз. Ушуну менен бүгүнкү анализ темасын жыйынтыктайбыз. Барыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.